Экинчи бөлүм. Теңир Илиасты асманга куюн менен көтөрүп кеткиси келди. Ошол учурда Илиас Элиша менен Гилгалдан келе жаткан. Илиас Элишага бул жерде кал, анткени Теңир мени Бейтелге жиберип жатат деди. Бирок Элиша Теңир тирүү, сен да тирүүсүң, сени таштабайм деди. Ошентип алар Бейтелге жөнөштү. Бейтелдеги пайгамбар уулдары Элишанын алдынан чыгып, ага бүгүн Теңир сенин мырзаңды жогору алып кетерин билесиңби дешти. Ал аны мен да билем, унчукпагыла деди. Илиас ага Элиша бул жерде кал, анткени Теңир мени Жерихого жиберип жатат деди. Ал Теңир тирүү, сен да тирүүсүң, сени таштабайм деди. Ошентип алар Жерихого келишти. Жериходогу пайгамбар уулдары Элишага жакын келишип, бүгүн Теңир сенин мырзаңды жогору алып кетерин билесиңби дешти. Ал аны мен да билем, унчукпагыла деди. Илиас ага бул жерде кал, анткени Теңир мени Иорданга жиберип жатат деди. Ал Теңир тирүү, сен да тирүүсүң, сени таштабайм деди. Ошентип экөө бирге жөнөштү. Пайгамбар уулдарынан 50 киши жөнөдү. Алар Илиас менен Элишанын бет маңдайында алыста турушту. Экөө Иордандын жээгинде турган эле. Илиас өз чапанын алып, ороп туруп сууга чапты. Ошондо суу эки жакка тартылып, алар кургак жер менен өтүп кетишти. Алар өтүп кетишкенден кийин Илиас Элишага «Сура, мен сенин жаныңдан алынып кетерден мурун сага эмне кылып берейин» деди. Элиша ага «Сендеги рух менде экесе болсун» деди. Ошондо ал оор нерсени сурап жатасың. Эгерде сенин жаныңдан кантип алынып бара жатканымды көрсөң, анда сураганыңдай болот. Эгер көрбөсөң, болбойт деди. Алар жолдо сүйлөшүп бара жатышканда күтүлбөгөн жерден оттуу араба менен оттуу аттар пайда болду да, экөөнү бөлүп Илиасты куюн менен асманга көтөрүп кетти. Элиша муну көрүп, Ата, Исраилдин арабасы жана атчан жоокери деп кыйкырды. Анан ал аны көрбөй калды. Өзүнүн кийимин кармап туруп, экиге бөлүп айырып салды. Илиастын жерге түшүп калган чапанын алып, артты көздөй жөнөп, Иордандын жээгине келип турду. Анан ал Илиастын жерге түшүп калган чапанын сууга чаап, Илиастын Кудай Теңири кайда деди. Ошондо суу эки жакка тартылып, Элиша өтүп кетти. Жериходогу пайгамбар уулдары аны алыстан көрүп, Илиастын руху Элишага түштү дешти. Аны алдынан тосуп чыгышып, жерге чейин ийилип таазим этишти. Анан ага мындай деп айтышты: «Кулдарыңдын 50 күчтүү кишиси бар. Алар барып мырзаңды издеп келишсин. Балким аны Теңирдин руху алып кетип, бир тоого же бир өрөөнгө таштап койгондур. Бирок ал жибербей эле койгула» деди. Бирок алар кайра айтып, аны жадатышкандыктан ал жибергиле деди. Ошондо алар 50 кишини жиберишти. Алар аны 3 күн издеп таппай коюшту. Алар Жериходо калган Элишага кайтып келишкенде, ал «Мен силерге барбагыла деп айтпадым беле» деди. Шаардын тургундары Элишага «Мырзабыз өзү көрүп тургандай, бул шаар жакшы жерге жайгашкан. Бирок суусу жаман, жери түшүм бербейт» дешти. Ал жаңы чөйчөккө туз салып, мага алып келгиле деди. Ага ошентип беришти. Ал суунун башатына барып, ага тузду чачып, Теңир мындай дейт: «Мен бул сууну тазарттым. Мындан ары бул суу өлүмдүн да, түшүмсүздүктүн да себепкери болбойт» деди. Элишанын сөзү боюнча суу таза болуп калды. Ушул күнгө чейин ошондой. Ал жерден ал Бейтелге кетти. Жолдо бара жатканда шаардан кичинекей балдар чыгып, аны «Кашкабаш, кет, Кашкабаш» деп шылдыңдашты. Ал артына кылчайып, аларды карап, Теңирдин атынан каргады. Ошондо токойдон эки ургаачы аюу чыгып, алардын ичинен 42 баланы жарып салды. Ал жерден ал Кармел тоосуна жөнөдү. Ал жактан Самарияга кайтып келди. Экинчи бөлүм. Бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын келиши жөнүндө жана биздин аны менен биригүүбүз жөнүндө айта турган болсок, мындай өтүнүчүбүз бар. Машаяк келип калды деген рухка же сөзгө, же биздин атыбыздан жазылгансыган катка таянып, дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Үрөйүңөрдү учурбагыла. Силерди эч ким эч бир жол менен адаштырбасын. Анткени адегенде Кудайдан четтей турган учур келет. Өлүм уулу, күнөөнүн адамы ачыкка чыгат. Ал Кудай деп аталгандын же ыйык деп аталгандын бардыгына каршы чыгып, өзүн жогору көтөрөт. Кудайдын ибадатканасында отуруп, өзүн Кудай кылып көрсөтөт. Араңарда жүргөнүмдө ушул жөндө айтканым эсиңерде жокпу? Белгиленген убакытта ачыкка чыгыш үчүн аны азыр эмне токтотуп жатканын силер билесиңер. Анткени мыйзамсыздыктын жашыруун сыры азыр аракетте, бирок токтотуп туруучу алынмайынча ал ачыкка чыкпайт. Ошондон кийин гана мыйзамсыз адам ачыкка чыгат. Аны Теңир Иса оозунун деми менен өлтүрөт. Өзүнүн келгендеги көрүнүшү аркылуу жок кылат.
Мыйзамсыз адамдын келиши шайтандын аракети боюнча болот. Анын келиши ар кандай күчтөр, белгилер жана жалган ажайыптар менен куткара турган чындыкты сүйбөгөндүктөрү үчүн өлүмгө дуушар боло тургандарды адаштыруучу азгырыктар менен коштолот. Ошондуктан жалган нерселерге ишениши үчүн Кудай аларга адаштыруучу күч жиберет. Ошентип жалганды жакшы көрүп чындыкка ишенбегендердин баары соттолот. Теңир сүйгөн бир туугандарым, биз силер үчүн Кудайга дайыма ыраазычылык билдирүүгө милдеттүүбүз. Анткени рух аркылуу ыйыкталып, чындыкка болгон ишенимиңер аркылуу куткарылышыңар үчүн Кудай силерди башында эле тандап алган. Ал силерди биз тараткан жакшы кабар аркылуу куткарылып, Теңирибиз Иса Машаяктын даңкына жетишиңер үчүн чакырып алды. Ошентип бир туугандарым, бекем тургула. Сөзүбүз аркылуу, катыбыз аркылуу үйрөткөндөрүбүздү сактагыла. Теңирибиз Иса Машаяк өзү жана бизди сүйгөн. Өз ырайымы менен бизди түбөлүк соороткон, бизге жакшы үмүт берген Кудай атабыз силерди сооротсун жана силерге ар кандай жакшы иштерди кылууга, жакшы сөз сүйлөөгө күч берсин. 6-бөлүм. Падышачылыкты башкарууга Дарий 120 дубан башчы коюуну туура тапты. Ал эми алардын үстүнөн 3 төрөнү койду. Алардын бири Даниэль эле. Дубан башчылар аларга эсеп берип турушмак. Ошондо падышага эч кандай оордук түшмөк эмес. Даниэль башка төрөлөрдөн, дубан башчылардан жогору эле, анткени анда өзгөчө рух бар эле. Падыша аны бүт падышачылыктын үстүнөн коюуну ойлоду. Ошондо төрөлөр менен дубан башчылар падышачылыкты башкаруу иштери боюнча Даниэльди айыпташ үчүн шылтоо издей башташты. Бирок эч кандай шылтоо да, жаңылыштык да таба алышкан жок, анткени ал ишенимдүү болчу. Анда кемчилик да, айып да жок эле. Анан бул адамдар, эгерде биз Даниэльге каршы шылтоону анын өз Кудайынын мыйзамынан таппасак, ага каршы эч кандай шылтоо таба албайбыз дешти. Ошондо төрөлөр менен дубан башчылар падышага келип мындай дешти: Дарий падыша, түбөлүк жаша. Ким 30 күндүн ичинде кайсы бир Кудайга же сенден башка кишиге кайрылса, падыша анда ал арстандар жаткан орго ташталсын деп, падыша ушундай мыйзам жана буйрук чыгарсын деп, падышачылыктын баардык төрөлөрү, жергиликтүү төрөлөрү, дубан башчылары, кеңеш берүүчүлөрү, аскер башчылары өз ара макулдашышты. Ошондуктан падыша бул мыйзам менен буйрукту бекемдеп кол кой. Ал Мадай менен Персиянын мыйзамындай өзгөрүлгүс болсун, бузулбасын. Дарий падыша бул мыйзам менен буйрукка кол койду. Даниэль болсо ушундай мыйзамга кол коюлганын билип, өз үйүнө кетти. Анын бөлмөсүнүн терезелери Иерусалимди карап турчу. Ал адаттагысындай эле күн сайын 3 маал тизе бүгүп, Кудайына сыйынып, аны даңазалай берди. Ошол учурда тиги кишилер аңдып, Даниэльдин өз Кудайына сыйынып, андан ырайым сурап жатканын көрүштү. Ошондо алар падышага келип, ага өзүнүн буйругу жөнүндө айтышты. Ким 30 күндүн ичинде кайсы бир Кудайга жана падышадан башка кишиге кайрылса, падыша ал арстандар жаткан орго ташталсын деген мыйзамга кол койбодуң беле? Падыша: бул сөз Мадайлыктар менен Персиялыктардын мыйзамындай өзгөрүлгүс деп жооп берди. Ошондо алар падышага: падыша, туткунда жүргөн жүйүт уулдардын бири Даниэль сага да сен кол койгон мыйзамга да көңүл бурбай, күнүнө 3 маал өзүнүн Кудайына сыйынып жатат дешти. Падыша муну укканда аябай кайгырып, жүрөгүндө Даниэльди сактап калууну чечти. Ал турсун аны күн батканга чейин куткарып калууга катуу аракет кылды. Бирок тиги кишилер падышага келип: падыша, Мадайлыктар менен Персиялыктардын мыйзамы боюнча падыша бекиткен бир да мыйзам жана бир да буйрук өзгөртүлүшү мүмкүн эмес экенин эсиңден чыгарба дешти. Ошондо падыша буйрук кылды. Даниэльди алып келип арстандар жаткан орго ташташты. Падыша Даниэльге: сен дайыма кызмат кылган Кудай өзү сени куткарат деди. Анан таш алып келип ордун оозуна коюшту. Даниэль жөнүндө чыккан буйрук өзгөрүлбөс үчүн падыша ташка өзүнүн мөөрүн жана төрөлөрүнүн мөөрүн басты. Андан кийин падыша өзүнүн падыша сарайына барып, кечки тамакты ичпестен уктаганы жатты. Атүгүл өзүнө тамак алып келүүнү да буйрук кылган жок. Анын уйкусу качты. Эртеси падыша таң заардан туруп, арстандар жаткан орго шашыла жөнөдү. Ал орго жакын келип, аянычтуу үн менен Даниэльди чакырып: Даниэль, тирүү Кудайдын кулу, сен дайыма кызмат кылган Кудайың сени арстандардан куткара алдыбы деди. Ошондо Даниэль падышага мындай деп жооп берди: падыша, түбөлүк жаша. Менин Кудайым өзүнүн периштесин жиберип, арстандардын оозун жаап койду. Ошондуктан алар мага эч кандай зыян келтиришкен жок. Анткени мен анын алдында таза болуп чыктым. Сенин алдыңда да, падыша, кылмыш кылган эмесмин. Ошондо падыша аябай кубанып, Даниэльди ордон чыгарууну буйруду. Даниэль ордон чыгарылды. Анын денесинен эч кандай жаракат табышкан жок, анткени ал өз Кудайына ишенген эле.
Анан падыша буйрук кылды. Даниэлди айыптаган адамдарды алып келишип, арстандар жаткан орго алардын өздөрүн да, балдарын да, аялдарын да ташташты. Алар ордун түбүнө түшүп түшөлөк деле арстандар чапчып алып, сөөктөрү менен кошо чайнап салышты. Ошондон кийин Дарий падыша бүт жер жүзүндө жашаган бардык элдерге, урууларга жана улуттарга мындай деп жазды: Силердин тынчтыгыңар арта берсин. Мен мындай буйрук кылам: менин падышачылыгымдын бардык аймагында жашагандардын баары Даниэлдин Кудайынын алдында титиреп турушсун, андан коркуп турушсун. Анткени ал тирүү жана түбөлүк бар болуп туруучу Кудай. Анын падышачылыгы кыйрагыс, анын бийлиги чексиз. Ал куткарат жана сактайт, асманда да жерде да кереметтерди жана жышаандарды көрсөтөт. Ал Даниэлди арстандардын азуусунан куткарды. Ошентип Даниэль Дарийдин падышачылыгынын убагында да, Персиялык Корештин падышачылыгынын убагында да ийгиликтерге жетти. 111 Забур. Теңирден корккон жана анын буйруктарын абдан сүйгөн адам бактылуу. Анын тукуму жерде күчтүү болот. Адил адамдардын тукуму Кудайдын батасын алат. Анын үйүндө молчулук жана байлык болот. Анын чындыгы түбөлүк турат. Караңгыда адил адамдар үчүн жарык чыгат. Ал ырайымдуу, боорукер жана адилет. Кеңпейил адам ырайым кылып, карыз берет. Ал сотто чындыкты күбөлөндүрөт. Ал эч качан олку-солку болбойт. Адил адам эч качан унутулбайт. Ал жаман сөздөн коркпойт. Теңирге таянгандыктан анын жүрөгү бекем, анын жүрөгү туруктуу. Ал өз душмандарын көргөндө коркуп кетпейт. Ал өзүнүн мал-мүлкүн чачып, жакырларга марттык менен таратып берди. Анын адилеттиги түбөлүк болот. Анын мүйүзү даңк менен көккө көтөрүлөт. Ыймансыз адам муну көрүп ачууланат. Тиштерин кычыратып, өзүнөн өзү жок болот. Ыймансыздардын тилеги жок болот. 112 Забур. Теңирдин кулдары Теңирди даңктагыла. Теңирдин ысымын даңктагыла. Теңирдин ысымы мындан ары түбөлүк даңктала берсин. Күн чыгыштан күн батышка чейин Теңирдин ысымы даңкталсын. Теңир бардык элдерден бийик. Анын даңкы асман үстүндө. Асманда жашаган Теңирибиздей, биздин Кудайыбыздай болгон ким бар? Асман менен жерге көз салып туруш үчүн ал бийиктен эңкейет. Ал сызды жерден көтөрөт, жакырды санда жоктуктан көтөрөт. Аны төрөлөр менен, элдин башчылары менен бирге отургузат. Төрөбөгөн аялды балдарына кубанган эне кылып үйүнө киргизет. Теңирди даңктагыла.